өз амбициясын жогору коюп, кандай болгон күндө дагы өзү каалаган максатка жетүү үчүн өзүмдү курал колдонуу менен коргой алам. Мындай сөздү кыргыз эли биринчи эле жолу угуп жаткан жери жок. Буга чейин 2005-жылы качкын президент Курманбек Бакиев дагы керек болсо өз бийлигин коргоп калуу үчүн курал колдонуп, о катарын айткан эле. Анын айтканындай эле кандуу бийлик нечендеген эр азаматтардын жанын алып тынды. А если надо будет, буду защищать и с оружием в руках буду защищать это здание и власть эту сегодняшнюю. Если нужно будет такая необходимость, сам буду с оружием в руках защищать. Менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Карапайым калктын тынч жашоосунан дагы өз амбицияларын жогору коюунун артында эмне турганын бир эмес эки президенттин учурдагы тагдыры сабак болбогондой көрүнөт. Мындай сөздү эми 6 жыл эл башкарган экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы аны коргойбуз деген топ менен жолугушуу учурунда айтты. 6 жыл мамлекет башкарган адам биримдик ынтымактын баасы канчалык баалуу экенин билиши керек эле. Бирок кечээ аймактык ажырымга чакырык таштап, курал колдоном. Ал үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрүм, жетиштүү курал жарактарым бар деп бир эмес 3 ирет кайталады. Акыркы 2-3 жумадан бери кайра жигиттер келип атат, чүйдүн жигиттери. Ана мен өзүм коргоп көнгөнмүн да. Ана мен дайым айтып атам. Bir ay burun келген бирлери мага эч ким керек жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Акыркы жолу келген жигиттер 12 айылдын өкүлдөрү келиптир. Мына кыяс менин башында 12 айыл верхний зона деп коет. Мындай сөздөрдөн кийин жолугушуунун максаты эмне? Артында кандай ойлор турат деген суроо туулат. Элге бүлүк салып, аймактык ажырымга бир гана экс-президент эмес, айланасындагылар дагы чакырык таштоодо. Стабилдүүлүк, эл ынтымагы, биримдиги эмне экенин билген эл башкарган адам өзүнүн кызыкчылыгын баарынан жогору койбошу керек эле. Балдар акыркы жолукканда мурдагы күнү өзүнчө бир график түзүп алыптыр. Момча кишиден дүнүйгө келебиз. Байке сизди кайтарабыз деп. Мен айтсам да болбой койду, ачык айтам. Болбой жатышат. Мен айтмай, менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Мен өзүм коргоп калам десем, болбой атат. Эмне дейм? Мен тияка жаткыла деп айта албайм да. Балдарга да айтып атам. Мен өзүм коргойм. Силер турсаңар дагы ушу тарапка тургула. Эмне кылам? Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан парламентаризмге багытталган мыйзамды туу туткан демократиялуу өлкө курууга жетиштик деген сөзү гана өз сөзүнө өзү каршы чыгып, өзү курган система жакпай калгандыгын ар бир сөзүндө белгилеп жатат. Мыйзамды аттап өтүп, кызыл кулактык менен аймактарга бөлүү аракетин көрүүдө, мындай жол менен актануу аракеттерин кылып жаткандыгын байкоого болот. Мага эч качан максат жок болчу, акча табайын, бирөөдөн алайын деп. Мен эч качан бирөөдөн пара алган эмесмин, Кудайтыр. Мен эч качан бирөөнүн акча алам, же бирдеме алам деп иштечү эмесмин. Жалаң эле Бишкектеги заводдор эмес, чет элде дагы килтейген ишканаларым бар болчу. Ал дагы секрет эмес да. Керек болсо журналисттер барып текшерип келди, ошо качан бар. Бул сөздөрдү экс-президент Алмазбек Атамбаев Койташтагы Хан сарайында айтты. Буга чейин карапайым калк жанына жакын жолой албаган Хан сарай кечээ эшигин ачты. Чындыгында эле Кыргызстанда жок Хан сарай. Бирок ал кандай жол менен, кайсы акчага курулган, бул өзүнчө маселе. Бактыгүл Султанбек кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Жума Сереп.